Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Жаздын келиши менен көк чөптөр жайнап чыгып турган кези, андыктан сиздер менен дагы бир жеңил, тез даярдалуучу даамдуу салаттын рецепти менен бөлүшкүм келип турат. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар бул ат кулак чөбү, кызанак, лимон, салат жалбырактары, көк пияз, петрушка, ошондой эле сууга бышкан картошкадан 3-4 даана керек. Картошканы алдын ала сууга бышырып, муздатып, майда кылып чарчы туурап алабыз. Эми кызыл таттуу калемпирден жарым чай кашык, бир аз кара мурч жана эгер картошканы бышырып жатканда туз кошпосоңуз, анда туз дагы кошобуз. Мен кайнатып жатканда эле туз кошком. Өсүмдүк майын же болбосо зайтун майы дагы абдан жакшы болот. 3-4 аш кашык кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, азырынча четке алып турабыз. Ал эми баардык көк чөптөрдү жөн гана майдалап туурап алабыз. Кызанактарды болсо чарчы туурап алдык. Эми бул жака жарым лимондун ширесин сыгып алабыз. Татымына жараша бир аз туз себелеп, аралашкан картошканы дагы бул жака кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Ушу менен салатыбыз даяр болот. Айта кетчү нерсе, бул салатты дасторконго коёрдун алдында гана аралаштырып берсек абдан жакшы болот. Ошондуктан картошканы алдын ала аралаштырып кое беребиз. Даамына келип абдан жакшы болуп турат. Ал эми көк чөптөрдү болсо туз кошпостон жөн гана туурап дайындап койсок, дасторконго коёрдун алдында баардыгын туз кошуп аралаштырып кое калсак, өңү дагы, даамы дагы абдан сонун болот. Мына ушундай жеңил дагы, тоюмдуу дагы салат десек болот. Өзүнчө салат катары дагы жана ар кандай эттин түрлөрү менен каптал тамак кылып дагы берсек абдан сонун болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Мен үчүн абдан маанилүү. Ал эми сиздерге көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат демекчимин. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.